Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге 3 миллион 700 миң сом бир аз кеми бар. Жалпы 16 сотук жер тилкесинде жайгашкан 2 жер үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Биринчиси бул тарапта мурунураак салынган 4 бөлмөлүү үй, бул жакта болсо жаңы салынган 3 бөлмөлүү үй бар. Кыскасын айтканда туугандар, документинде 8 сотик экен, фактически 16 сотик. Бак тараптары бар, кошумча курулуштары бар. Бул кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда даректерине кулак төшөп кунткой бугуп туруңуздар. Бул жанагы Ош Өзгөн трассасы Кайырга чайылынын башталышында сол тарапка кирип кеткен бир жакшы бир көчө бар. Аны менен ылдый түшүп келе турган болсоңуздар, Шералы 2 айылы, андан дальше өтсөңүздөр жаңы Кызыл Суу айылына өтүп барасыздар. Эми ошол Шералы 2 айылында негизги Ош Өзгөн трассасынан толук ушу 3 километр ылдый түшүп келгениңиздерден кийин ошол айланасы жашыл чатырдан тосулган заборду үйдүн өзүнө келе бересиздер, агайын туугандар. Эми чынын айтыш керек, көпүрөнү сел алып кетиптир. Чакан эле көпүрө бар, ошону менен бери өтүп келе бересиздер. Сатыла турган жерибиз, жер үйүбүз мына ушул жерде жайгашкан. Эми сиздерге сырткы көрүнүштөрү, сырткы курулуштарын сиздерге көрсөтөлү, андан кийин ички бөлмөлөрүнө кирип барабыз. Бул мурунураак салынган эски үйү 4 бөлмөдөн турса, ремонтун кылып, кадимгидей жашасаңыздар болот. Жаңы салынган үйлөрдөн кем калышпайт. Эми жакшына бир ремонт кылып алсаңыздарчы. Бул жакта отунканасы, очоккана, көмүрканасы бар. Анын бул жагында навес, очоккана кылып пайдаланылат. Бул жагында сарайы бар, ажатканасы бар. Мына ушул маңдайыңыздарда турган терек, 2-3 терек жаңгактар бар эмеспи? Ошонун берки тарабынан эсептей бересиздер. Болжолду мен оюмча бир 20га 80 окшойт жердин узун турасы. Бул үйгө кирели. Жаш көчөттөрү бар экен. Жаңылап коюптур. Бул үйгө келе турган болсок, буюрса асты пол, бул жер кире бериш холл, сөрү тапчан деп койсок дагы болот. Бул жагына келсек, зал. Узун турасын айта турган болсок, 6га 4,20. Эми бул жагында кирди чыкты 2 бөлмө орун алса, бул универсал комната, бул спальный бөлмө. Азыр эми туура буюм тайымдары бар, бирок сиздер жакшы ремонт кылып алып жашасаңыздар болот. Эч жеринен жанагындай жаракалар кеткен эмес. Айтор жакшы. Так, эми жаңы эле салынган мына ошол временкага кирели. 3 бөлмөдөн турат. Бөлмөдөн бул жакта навеси бар экен. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Бурундулгун темир эшиги бар. Бул кире бериш жайы. Мына ошол ашкан эмеректерин тургузуп, кухня кылып пайдаланат экен. Бул жакта 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Бул жакта болсо 6,5га 4 болгон. 3,80 чыгат өзү негизи. 4 деп айтып кое берели. Зал, конок бөлмөсү. Спальный бул жакта. Бул деле ошол 3гө 4 болгон спальный бөлмөсү. Азыр эми свет жандыралы десек, свет негизи эле жок экен. Айыл боюнчачы. Терезелери жыгаштан, жакшы акталган, сырдалган. Эми өзүңүздөр жакшылап бир ремонт кылып ала турган болсоңуздар, буюрса бул үй жакшы эле, туугандар. Жашай бересиздер. Чоң үйүңүздөрдү салганга чейин буюрса сиздерге жакшы эле кызмат кылат. Кийин чоң үй салгандан кийин временка же кухня кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Бул жерде навеси бар экен. Чоң үй салганга таш, шагыл даяр. Керек болсо анын сыртына бир аз да болсо жете турган куму дагы бар. Ал сиздерге белекке калат. 3 миллион 700 миң сом реалдуу клиенттерге жакшы түшүп берүү жолдору каралган. Бул жакта 600 метр жогору чыксаңыздар мектеп бар. Кадимкидей жолдун четинен тротуарлар менен жүрүп барасыздар. Анын наркы тарабында дөңсөөдө буюрса мечити бар. Бала бакча жок. Эми жакында түшүп калар. Сиздерге насип кылсын. Менен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсим номер экран астында калтырган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Насип кылсын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Үй 4 бөлмөдөн турат, эскирак бул 3 бөлмөлүү. Жалпы 7 бөлмөлүү 2 үй срочно сатылат. Чалыңыздар.